Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Жалпы биздин Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Ош Чапалагына базарындабыз. Күнгө карай жекшемби 9-июль. Бүгүн биз сиздерге Ош Чапалагына базарындагы тиколордун баасы менен тааныштырам. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Биргеликте тиколордун ценасы канча болуп атат, кандай, сиздер менен толук маалымат берем. Андыктан бизге бирге болуңуздар. Мына менин алдымда турган ак тикодан баштай берели. Жылы 97 экен, 08 объем, 5-6 литр расход кылат дейт. Баасы 180 миң. Урматтуу көрөрмандар, берсере көрөлү. Ички комплектациясын. Мага. Сизденби? Баасын 180 миң деп жазып койду, урматтуу көрөрмандар. Жаккан болсо байланышасыздар. Дал ушул жерден дагы бир тикон тарталы. 94-жылы чыгарылган, 08 объем. Телефон номерлери жазылып турат бул жакта. Коробка механика. Ички көрүнүшүн берсере көргөзүп кетейин сиздерге. Баасы канча болду ага бунун? 100 эле. 100 эле деп атам деңиз. Ланжерону кандай бунун? Жасалган? Стойкаларда. Ланжерон эки жагы тең жасалган экен, стойкасы оң жак тарап жасалыптыр. 100 миң деп атыптыр агам. Дагы кем бар дейт, сүйлөшөсүздөр, телефон номерлерге чалыңыздар. Ал эми могул тикондагы карап көрүңүздөр. Жылы 97. Бирок телефон номерлерин жазбаптыр. Эси жарнамадан качкан окшойт. Кийинки күналарга өтө берели же болбосо. Сатылабы? Assalamu alaikum. Ne oldu? Satıldı satıldı ekbe. Kimdiki? Demek kийинки күналарга өтөрөбүз, урматтуу көрөрмандар. Бул жактан карап бир катар кете берели. Тиколордун баасы менен көрүшөбүз. Мына кимден экен? Канча экен баасы? 96. 08 объем. Телефон номерлерин мындай кылып койсоңуз. Коробка механика экен, урматтуу көрөрмандар. Баасы канча? 180 болот турганычы? Машина таза. Стойкалары таза экен. Лонжерону кандай? Пробег 130 миң. Лонжерону таза бүтүн. Заводской. Стойкада бир жагында кичине. Стойка сазмаз жасаш керек экен, урматтуу көрөрмандар. Ал эми лонжерону болсо таза экен. Баасын сүйлөшүп, жакшылап, бышырып алып алыңыздар, жаккан болсо таза караптыр, бир кол мүнүлүп. Урматтуу көрөрмандар, бул тикодагы көз чаптырыңыздар. 96-жылы чыгарылыптыр, 08 объем. Коробка механика, ички көрүнүштөрү орточо абалда. Баасы болсо 60 миң сом дейт. Эгерде ээси чыкса арзандатып сатка берем дейт. Байланышыңыздар. Бул тиконду карап көрүңүздөр. Коробкасы механика, 95-жылы чыгарылган. Объему бардыгы эле белгилүү, 08 объем. Ички көрүнүшүн көрөлү. Баасы канча? 180. Лонжерону кандай бунун? Таза заводскойбу? 180ге стоит. 180 миңге стоит дейт, урматтуу көрөрмандар. Эгерде баасы туура келсе, байланышасыздар. Кийинки тиколорда көрөлү. Бул тиконда көрөлү. 97-жылы чыгарылган. Телефон номерлери барбы? Жок. Сатылбайбы? Кимдиги? Телефон номерлери жазып койдук, мындай чыгарып койсоңор болобу? Демек, сатылбайт экен. Кийинки тиколорго өтөрели. Бул да өзүнүн калышы. Сатылганды сатат, сатпаганда жок. Карап көрөсүздөр бирок ошол тикога. Баам салып. Бул тикону бир көрүп кетели. 96-жылы чыгарылыптыр, 08 объем. Коробка механика дейт. Баасы канча болду? Стойкасы таза, лонжеронучу? Жасалганбы? Эки тарабы тең бе?
2 тарабы тең жасалыптыр. Тикон эмне үчүн кымбат болду? Сиздерден сурайын. Дыйканчылык бу. Бензинге тикон тешесе коюйм да. Az içet de ya. Az içemiyor otur. Дагы деле ошол içiyor да. Запчас кымбат болот дебесиздер мындай. Yok Запчас жок болду деп. Akça koyup kettik. Başına koyup. Жашоо кымбат экен. Мына ака ушул ака айттың да. Албетте бул Тикон заводу кескин түрдө азайып кеткен үчүн запчастар да азайгандыгы үчүн ушундай кымбат болот. Эгерде маалыматыңыздар жок болсо ошону кошумчалап айта кетейин. Бензинге тиешеси жок бул нерсени. Кийинки Тиколорго өтөлү. Бул Тиконду дагы көз жаптырып карап коюңуздар. 97-жылы чыгарылган 08 объем. Телефон номерлери жазылып турат. Механика. Ички салону. Баасы канча болду? 170 дейт. Ланжерону кандай? Стекачы? Стекалары таза дейт. Ланжерону бир тарабы жасалыптыр. Эгерде баасы сиздерге канаттандырарлык болсо, телефон номерлерине байланышыңыздар дагы ала бериңиздер. Биз болсо кийинки Тиколорду карай берели. Ол Тикондун ээси жок экен, ошентсе да тартып чыгарып койрели. Баасын жазбаптыр. 98-жылы чыгарылган экен. Тиколордун көпчүлүгүн алып келип ээлери таштап коюптур. Бирок өткөнкү жумага караганда Тиколордун саны азыраак экен. Көпчүлүк ээси таштап эле кетиптир. Мына ол Тиконду да карап көрүңүздөр. 95-08 объем. Баасын жазбаптыр. Көрөсүздөр, э? Бул Тикондун ээси бар экен, канча дейт экен баасын сурайлычы. 120 миң бе? 96-жылы чыгарылган экен. Ички салон. Ланжерондор кандай стойкалары? Ланжерону кандай? Уртага жакшы. Кичине болгон бирок таза. Болот турган сенасы канча болот? 100 миңге. 100 миңге берет экен ушул Тиконду, урматтуу көрөрмандар. Карап көрүңүздөр. Жаккан болсо чалып аласыздар. Мына бул автомат коробка 98-жылы чыгарылган 08 объем. Карап көрүңүздөр буну дагы. Баасы тура келесе аласыздар. Баасы канча дедиңиз муну? 140 миңге берем дейт. Бунун ланжерондору кандай? Боло турган 140 ба? 135ке бербептир, 140ка берем дейт. Сразу дейт. Таптаза экен. Сүйлөшүп байланышыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, мен сиздерге Тиколордун жалпы баалары менен тааныштырганга аракет кылдым. Жалпысынан көпчүлүгү тартпай эле кой дешти. Алып сатарлар дагы бар окшойт арасында дагы. Карап көрөсүздөр, эгерде баасы туура келип сиздерге жаккан Тиколор бар болсо, ала бериңиздер. Жалып телефон номерлерине. Эгерде жарнама үчүн бизден кызмат болсо, профилдеги номерлерге байланышыңыздар. Тез жарыя каналы сиздердин кызматыңыздарда. Дагы бир жолу ассаламу алейкум.